Эми эки жөнүндө айтып берсең, бул экинин минус жагы болгондо, плюс жагы болгондо кандай болот? Миссия эки. Миссия эки Баягындай эле туулган күн, ай, жылына кошкондо 2 деген сан чыкты. Бул санга байланыштын кереги жок. Сан деген бул энергия, ай планетасы энергиясы берилди дагы, эми ошол адамдар айдай болуп баарын түшүнгүсү келип калды деген сөз. Бул дипломатиянын энергиясы. Экинчи числого келген уул болсун, кыз болсун, алака катнашка, анан психологияга аябай кызыгып кирет да. Эмне үчүн бул экөө урушуп атат, эмне үчүн бул экөө тил табыша албай атат деп эле психологияны казып киришет. Окуй берет, бирок психолог болуп чыгышы мүмкүн, психологиядан иштеши мүмкүн, өзүнө мамиле жакшы түзүлгөн жерде жашашы мүмкүн, кызмат кылышы мүмкүн. Бирок аягы келип эле бул адамга тапшырма берилген. Ушул энергиядан чык деген. Энергиядан чыкпасам эмне болот, чыксам эмне болот? Ошол жөнүндө айтайын. Мисалы, энергияда жүргөндө, миссия 2де жүргөн адам буга чейин кайсы энергия болсо дагы бирдей кыймылга өтөт. Мисалы, акыл саны 1 дейин. Ал адам кандай эле 33гө чейин? 33гө чейин ал жаркырап сүйлөгөн, элдин баарын көңүлүн бурган, микрофондон коркпогон, сахнадан коркпогон, шарт чечип сүйлөп, мен эле туура сүйлөп атам, мен гана кыйын болуп атам деп ойлонгон адам эле да. 2ге келер менен 33гө толоор менен бүт энергия күчүнө кирет. 22 жаштан баштап келе баштайт, бирок омуртка энергиясы бериле баштайт дагы 28-29да аябай күчтүү көрүнөт дагы 33тө күндү алып айды коюп койгондой да. Аялын таппай калат го. Мисалы үчүнчү, ал мурда шар сүйлөп жүргөн аял эле эми чуркап баратып эле токтогондой болуп эле мурункудай көрүнгүсү келбей, жок мен сүйлөбөйм деп аркага качып, бирөөнүн артына бекинип, мен ал кыла албайм, жок сен кыла берчи, сен сүйлөй берчи деп элге көрүнгүсү келбей, арка чегине баштайт. Ошол энергияны билсе болот 33төнчү. Анан чегинип атып, психологияга кетет дагы, тигини угуп, муну угуп атып, анан өзүнүн ою жок болуп кетет. Эч неме болуп калат. Ою жок, депрессияда дайыма жалкоолук басат, комфорт басат. Өзүнө комфортуна үйүнүн ичине кирип алып эле жумуш кылбай, бир адам менен эле сүйлөшүп отургусу келе берет. Азчылыкты каалап калат да. 2 деген мындай аз да, көпчүлүктүү эмес да. Көп адам менен көпкө көрүнбөй, көптөн качып, 1-2 адам менен эле мамиле кылып, акырын жүрүп калат да. Чөптөн бийик, иттен пас дегендей энергия менен жүрүп калат. Бул деле өзүн кыйнайт. Психологияга барса деле өзүн кыйнайт. Себеби элдин баарынын психологиясын билип бүтө албайт эч качан. Ошол кызыгып атам деп ойлойт, элге жардам берип атам деп ойлойт, бирок бардык элдин проблемасын өзүнө үйүп алып, кайра өзү да кайра эле депрессияга түшүп өзүнүн жашоосун эптей албайт да. Ошондуктан сынчынын сыңары өтө көп майрык дегендей, көп психологдордун өзүнүн үй бүлөсүндө өтө көп проблемалар көп. Сүт сайга келе турган болсо, ошо психологдун өзү жол таап чыгып кетет. Ар кайсы миссия 2 өзү кантип bundan чыга турган жолу бар. Ал өзүнүн формулалары сүт сайда гана окутулат, айтылат. Миссия 2деги жүрүм туруму ошондуктан, энергия башкаргандыктан ал жаман адам эмес, жакшы адам эмес. Ал бирөөнүн көңүлүн оорткусу келбей эле, ээрчиме болуп эле, ага ишенип, бүтүндөй ишенчээк болуп эле, жумшак болуп чыгып кетет да. Анан тебелендүү болуп калат, анан жашоосун алдырып коет, оозундагы ашын алдырып коет, өзүнүн нерсесине да ээ боло албай калат. Миссия 2деги адамчы. Кантип өнүгүш керек? Ал трансформация болуш керек ичинен. Адамчы ичинен трансформация болуш керек. Ал ар бир клеткасынан оңолуш керек. Себеби бизди аң сезим башкарып атат да. Аң сезимде 2 деген энергия салынып калганда, аны эч ким оңдой албайт, эч ким чыгара албайт анычы. Бир гана адам өзү оңдой алат. Ошондуктан сүт сайда ар бир адам өзү үчүн барып окуйт. Ага убакыт керек. Бул сүт сайды Кытайда үйрөнүш үчүн 72 жыл керек болот. 72 жыл сүт сайды түшүнүш үчүнчү. Бир барганда бир окуп коюп эле жомоктой кылып айта беришет. Ошондуктан бул мындай жоопкерчиликти сезиш керек да. Ар бир тагдыр, ар бир адам өзүнүн тагдырынын алдында. Мисалы үчүн менин өмүрүм, менин жан дүйнөм бул дүйнөгө келдиби? Мага акыл сан салып койгон цифралар мени башкарып атканын түшүнгөндө, сүт сайга барып түшүндүм мен. Эми мен жоопкерчиликти алдым, мен өзүмдүн тагдырымды өзүм жасайм деген.
эч ким мени башкарбайт экен, мени планеталар башкарат экен. Мен түркөйлүгүмөн, билимсиздигиммен мен планеталарга жем болуп жүргөнүмдү түшүндүм. Ошентип ар бир адам өзүнө жоопкерчилик алат дагы, анан тагдырын өзү жазып чыгат, өзү жасайт. Ал бир күндө жазылбайт. Трансформация деген ошол ар бир клеткадан мурдакы ишенимдерди, үй бүлөсү киргизген ишенимди, кайсы динде болсо дин киргизген ишенимди, кайсы мамлекетте жашаса мамлекеттин менталитети киргизген, кайсы адамдын жанында көп жүрдү, түгөйү. Кандай адам болуп жүрдү ал билбейбиз да. Түгөйү балким негативде көп жүргөн болсо негатив программаны жазып койгон, позитивде жүргөн болсо позитивди жакшы жазган. Мындайча айтканда, мына биз гүлгө окшошпуз да. Гүлдөйбүз. Гүлдү кара. Гүлдүн идиши турат. Бул гүлдүн жаркырап, кооздук берип, биздин көзүбүздү кубантып атышы ушул гүлдү өстүргөн адамга байланыштуу. Ал чоңураак идиш берген экен, тамыры кеңири жайылып өстү. Балким кичинекей идишке, же бир жерге, күн көрбөгөн, суу куйбаган жерге коюп койсо, бул гүл өсмөк да эмес, биздин көзүбүздү кубантмак да эмес. Бизге керектүү кычкылтекти бөлүп чыгара алмак эмес. Бул пайдасыз болуп калмак. Биз да кудум ушу гүлдөй эле затпыз бул ааламдачы. Идишке салынгандай акыл саным 3 болуп чектелип калган. Чектелген. Ар бир чек. Миссиясы дагы идиш, чек. Ушул идиштеги тамыр мындан башка боло албайт да булчу. Туурабы? Муну жерге койгондо гана чоңоюшу мүмкүн. Мисалы үчүн мен Тенерифеге барганда, Канар аралдарында Тенерифеге барганда мен аябай аң сезим кеңейген да, таң калганмын. Мен ушул жерде көрүп жүргөн кактустарды менден бийик дарак болуп турганын көргөндө, мен ошондо бир аңтарылдым да, мындан кара мына жерде кактусту мен Кыргызстанда кактус ушундай ичте эле өсөт деп ойлоп жүрүпмүн. 2007-жылы Канар аралдарына барганымда Лоро парк деген бар, ошол парктын ичинде бүтүндөй кактустар аябай чоң дарак экенин көргөндө мен аңтарылып калбадымбы? Кактус ушундай болуп өсөбү эле депчи. Көрсө аны кайсы идишке өстүргөнгө карап эле кете берет экен да. Адам дагы ошондой да. Караңыз, мисалы, акуланы аквариумга салып койсо 15 эле сантиметрге чейин чоңоёт. Ошол деле жаныбар. Ошондуктан биз акыбыз жок жаныбарды, акуланы аквариумга бакканга. Биз ошого да жооп беребиз, жаныбарларды ошондой кылганыбыз үчүн. Ал дагы жаныбар, мендей эле. Аны океанга коюп берсек, акула болуп чыгат. Биз ошентип потенциалыбызды идишке салып алып жүрөбүз. Биз океанга чыгыштын өзүм гана жоопкермин да. Ошону түшүнсө, ар бир адам билим менен гана өзүнүн потенциалын өзү ача алат. Болбосо ошол кайсы идишке өстүрүлсө, ошондой болуп, мына кактус болуп, көздү кубантпай, тикенеги менен сайып алып жүрөт да, чектелип жүрөт да, мисеки көрүнгөнгө депрессиясын чыгарып, көрүнгөнгө жармашып, жини келип, талуу жерге, чучугунга жеткире сүйлөп коюп жүрөт да. Элге пайда алып келбей эле. Элге пайда алып келиш үчүн ал трансформация болгондо гана эң мыкты дипломат, трансформация болгондо миссияки эң күчтүү наставник болуп чыгат. Эң күчтүү тренер ал, тубасы Алладан. Мисалы Тони Роббинс. Тони Роббинстин миссиясы эки. Тони Роббинс азыр дүйнөдөгү номер 1 коуч. Бир жеке консультациясы $1 миллион. Бир жыл мурун турушуңуз керек кезекке. Анан жетесиз. Билл Клинтон, бүт президенттер, бүт миллиардерлер Тониден сурайт эмне үчүн? Ал өзүнүн потенциалын аквариумдан алып чыгып, өзү океанга кое алды. Миссия болбосо, жашоодо бизде миссиялар көп. Азыр жашоодо баардыгы депрессияда, баары кыйрап калган. Баары психологияны окуп атат, түшүнбөйт. Кайра канча окуган сайын миссия эптей албайт, аңтарылып эле жатып калат. Бүт элдин негативин өзүнө топтоп алат да. Бул энергия, бул өтө чоң философияда. Ошол идишин алмаштырыш керек. Ол өзүнүн гана колунда. Ошондо бул ар бир адам өзүнүн үстүнөн иштей билиш керек экен да. Иштей билиш керек, кайсы билимди алышты билиш керек, каяка барышты билиш керек. Туура эмес эле акылдан сүйлөгөн психологдорду окуп жүрүшү мүмкүн. Туура эмес эле тренерди ээрчип алып жем болуп жүрөт миссиякилер. Эмнени айтса ошону кылып. Анын орду ал экинин орду ал эместир. Ал эмнеге келгенин Суцайда жазылган. Наставник тренерство анын сферасы. Ал кандай калжаса дагы эң күчтүү тренер наставник чыгат миссиякилерден. Ошол тарапка карап жылыш керек. Кыйын дипломаттар чыгат дедиңиз. Кыйын дипломаттар чыгат. Күчү ошол жакта. Саламатсыздарбы, кымбаттуу көрөрмандар. Азыр биз Суцай илиминин чебери Пакирова Акшоладан дагы адаттагыдай эле кызыктуу маек алууну көздөп турабыз.